Садыр Жапаров аппараттын кызматкерлери менен ишембилик өткөрдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекет башчысынын аппаратынын жетекчилиги жана кызматкерлери менен бирге 27 мартта Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркынын аймагында ишембилик өткөрдү. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Иш-чарага ошондой эле Борбор калаанын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов да катышты. Ишембиликтин катышуучулары сейил бакка бактарактардын көчөттөрүн отургузуп, аймагын тазалап, көрктөндүрүштү. Ошондой эле Садыр Жапаров президенттин аппаратынын кызматкерлери менен баарлашып, өлкөдөгү болуп жаткан коомдук саясий процесстерге, анын ичинде жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумга токтолду. Ал түрдүү кандай гана деңгээлдеги шайлоолор, ал жергиликтүү кеңештердеги же өлкө парламентиндеги шайлоо процесстери болсун, каалаган деңгээлде таза жана ачык шайлоону өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Садыр Жапаров бийликтен алмашуусуна алып келген эгемендик мезгилиндеги элдик толкундоолордун үчөө тең адилетсиз шайлоого нааразычылыктан улам болгонун эскерди. Мамлекет башчысы шайлоону калыс жана таза өткөрүү бул мамлекетте тынчтыктын, туруктуулуктун жана өнүгүүнүн кепилдиги экендигин баса белгиледи. Булак Назар News KG. Нурлан Мотуев: Мен келемиш жегендердин вакцинасын албайм. Кытайдын вакцинасы күмөн жаратат. Бул тууралуу коомдук ишмер Нурлан Мотуев ачык саясат гезитине билдирген. Биринчи чиновниктер алсын. Мен Кытайдын вакцинасын албайм. Анткени коронавирус келемиш жегендерден келди. Ошон үчүн алар чыгарган вакцинадан күмөн саноом күч. Мен алардын вакцинасына да ишенбеймин, деди Мотуев. Белгилей кетсек, 29 марттан тарта Кыргызстанда коронавируска каршы Кытайдан келген вакцина менен жалпы эмдөө башталат. Маалым болгондой, биринчилерден болуп саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эмделет. Бектур Асанов: Кыргызстан коңшу мамлекеттерден эбегейсиз алдыга кеткен, муну өзүбүз сезбейбиз. Саясатчы Бектур Асанов Азаттык үн алгысынын абак азабы долбоорунун суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан бир топ алдыга өнүгүп кеткенин билдирген. Түрмөдөн чыккандан кийин 1,5 жыл КМШ мамлекеттерин кыдырып иштедим. Ошондо Кыргызстан жалпы экономикалык адамзаттын өнүгүшү боюнча алардан алдаганча өнүгүп кеткенине толук ынандым. Казакстан, Өзбекстан, Россия миллиарддаган газ, нефтилерди өндүрүп жатканы чын, бирок эли жакыр, ачка калгандар аз эмес. Аларда демократия, сөз эркиндиги жок, эл өз баасын билбейт, бийликке таасир эте албайт. Бийлик каалаганын жасайт. Бизде киши башына $700 карызыбыз бар деп чоочулап жатабыз. Казакстандын киши башына $15,000 карызы бар. Ошондуктан биз алдыга кетип калдык деп ишенимдүү айта берсек болот. Бирок жакшы адамдар бийликке келсе, мындан да алдыга кетебиз, деди ал. Бабур Толбаев сүткор деген сөзгө чычалап аймактык шайлоо комиссиясына арыз жазды. Улуу журт саясий партиясынан Бишкек шаардык кеңешине талапкер Барчынай Алымбекова 26 мартта Ата журт Кыргызстан партиясынын талапкери Бабур Толбаевди сүткөр деп атап, андай адамдарды бийликке жолотпоо керектигин айткан. 27 мартта Ата журт Кыргызстан партиясынын юристтери Улуу журт партиясынын талапкери Барчынай Алымбекованын үстүнөн Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Алар өз арызында Алымбекованын айткандары боюнча АШК укук коргоо органдарына кайрылышы керектигин, талапкерди тизмеден чыгарууну, бул маселени АШКда кароону талап кылган. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы Ата журт Кыргызстан партиясынын арызын дүйшөмбү күнү карай турган болду. Ош мэрин периштеге теңегендерге айтып коеюн, Сарыбашев заправкаларды шаардан чыгарам деген аткарбады. Мындай пикирин журналист Ыдырыс Исаков Facebook социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Исаковдун сөзү өзгөртүүсүз берилет. Ош мэрин периштеге теңегендерге айтып коеюн, Сарыбашев заправкаларды шаардан чыгарам деген аткарбады. Сарыбашев тротуарларды ачам деген тумшугундагы тротуарды ачканча да духу жеткен жок. Сарыбашев Райым Атраимов корононун жолун тосуп алган, аны ачабыз деген ачпады. Палвандын духу жеткен жок. Өзүнөн башка эч ким окубаган, шаардыктардын көйгөйүн жазбаган, мэрди гана мактаган, daarат кагазга да кайра иштетмейинче жарабаган Ош шамы гезитин шаар казынасынын эсебинен багып отурат. Маданият башкармалыгы деген мекемени жоюп салгандын ордуна ал мекемеге жердешин директор кылып, пайдасы жок мекемени карынды майындай кылып багып отурат. Бирин-бири кайталаган, бир эле ишти кылган, экөө тең тендерге далдалчы, Ош УКС жана Ош УГД деген мекемелерди салыкчылардын эсебинен багып отурат.
Ош мэри 10 чакты домду краскалады. Кулатов шаарчасындагы санитарды коргоочу зонаны аллея деп атап түтүн жана чаң сапырылган отурсаң кулак мээни жеген шум жерге отургуч жасады. Ошол эле Кулатов шаарчасындагы жаңы жолдун боюнан жалаң бейбечаранын дүкөнүн бузуп, алайлык акаларынын жана башка байлардын имараттарына тийбей аттап, ит жайнагандай кылып аз гана жер бошотуп газон экти. Губернатор кезинде кызматтык машинаны жеке максатта пайдаланган жетекчилерге чара көрүлөт деген буйрук чыгарып коюп, азыр өзү мэриянын машинасын катын бала чакасын салып, ара күндө алайга каттап атат. Кыйратып тротуар ачкан жок. Стоянка боло турган жерлер сатылып, арендага берилип кеткен. Авто тыгын ошондой болуп отурат. Бу палван ошол жол тыгынды жоюш үчүн эмне кылсам болот деп баш оорутуп койгонго да жараган жок. Бул мэр келгенден бери канча жаңы көчө ачылды, канча жолго жаңы асфальт басылды. Шакиров көчөсүн кеңейткендеги абалын баарын билесең, бу интернет жылдыз, YouTube периште мэриңердин эмнесине сыйынасыңар билбейм деп билдирди ал. Урматтуу Жылдызкан Жолдош абам, сиздин айткандарыңыз мейли чындык болсун. Ошондо да өзүңүздүн ички маданиятыңызды көрсөтүп, Садыр Нуркожоевичке жоолугуп айтсаңыз эң сонун болмок. Көрсө, сиз эл Садыр Жапаровду катуу колдоорун билип, анан элдин сүймөнчүгү болгуңуз келип, анын эң ишенимдүү, жазатайса акыл айткан, жыгылса колдогон, адашса акыл айтып жеңден тарткан, жакын бир позициядагы инсан болгонуңузда суранып Жапаровго кирип сүйлөшсөңүз да куп жарашмак сизге. Анан өзүңүздүн эки жүздүү болуп, кубулма экениңизди эл астында айгинеледиңиз. Күйүп бышып жаткан адам элге өзүн акылдуу көрсөтүп, баарына тескери көз караш алып келбей эле өзү менен бир сүйлөшүп көрсөңүз болмок экен. Албетте кемчилиги болбой, иш болбойт. Жапаровду колдоп чуркап жүргөнүңүздө кээ бирөөлөр бул аялда башкача өтө мактап учурбагыла, эки жүздүү дегенде болушкан болчум. Көрсө калк айтса калп айтпайт турам. Эл астында Жапаровду колдоп жүрүп, элге жакшы көрүнүп, анан бүгүн кызмат тийбей калса же башка себептен улам мынтип акылдуу болуп чыкканыңызды кээ бирөөлөр туура дегени менен, кээ бирөөлөр ичи тар акмак экен. Эгер адам болсо өзүнө кирип жоолугуп баарын айтмак деп, сизге болгон сый урматы жоголо түштү көбүнүн. Ушунчалык күйгөн инсан сиз болсоңуз, прессага чыгып олтуруп алып бакылдабай, тымызын кеңеш бермексиз. Билем, патриот болуп, мен ачык айтып, ак сүйлөйүн деп айтаарыңыз талашсыз. Бирок дилинде жакшылык каалаган кишинин иши бул эмес. Анчалык калыс экенсиз. Сиз билбейсизби, кыргыз элинин саткындарын өтө жакшы билесиз. Бизге окшогон карапайымдар айтсак эч тоготпойт же камайт. Ал эми сиз билесиз да, биздеги Жапаров келгенге чейин ирип кеткен саясатты, саткындарды, райымдерди, эмнеге алар жөнүндө чындыктарды да чыркырата айтпай жүрөсүз? Көрсө баарын рейтинг көтөрүш үчүн, анан өзүңөрдү элге калыс көрсөтмүш болуп эле упай топтоп, авторитет топтоп жүргөн экенсиңер да. Баары айкын болду. Айтпаңыз эмес, айтыңыз. Бирок эл да ичиңиз таза эмес экенин сезип калды. Садыр Жапаров да бир нерсени билип анан жумуштан алган чыгар. Өгүнүп бир журналист досум минтти эле. Азыр баары ичи күйүп Жапаровго каршы иш алып барып жатат. Тымызын баары душман, элдин оюн бузуп жатышат. Анткени биз түшүнбөгөн өтө чырмалышкан саясат жатат. Анын артында өтө көптөгөн саясатчылар турат. Бул азырынча тынч койбойт. Керек болсо Атамбаев ошол жакта жатып акча чачып жатат. Кыргызстандын түбүнө жетишпесе болгону деген сөзүн угуп аябай маанайым түшкөн. Көрсө мурунку убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү гана эмес, бүтүндөй баары тескери иш жасап атышкандай. Ачык эле бир мисал, Жапаров ишкерлерди колдойлу деген сөзүн билип туруп, завод ачам деген кишилерди азыр эски мыйзамга такап, доля албай жумушун бүткөзбөй кыйнап жаткандыктарын көрүп олтурам. Эгер уулуңузга кызмат тийбей калса, минтип чыксаңыз, сиз деле катардагы бийлик үмүт эткен кошоматчы экениңизди эл түшүндү. Ушул эжеге бир жумуш берип койгондо, балким катасын өзү менен сүйлөшүп чечмек экен да. Анан тигил Жолдошова энеси өлгөндө барган эле деп жазышты. Энеси өлгөндө да, демек саясат издеп, элдин көңүлү ошол кезде Садыр Жапаровду аяп чөгүп турган мезгилде өзүн бир көрсөтүп алган экен да. Мындайча айтканда, бул ичи арам кошоматчылардын ою элге маалым болду. Кыргыз эли колдогон Жапаровду Кудайым колдойт. Кыргыз элим биз карапайым кызматта жүргөн тазалар Жапаров менен. Буйруса баары жакшы болот. Эң сонун жасаган иштери боюнча бир ооз сөз жок. Аман болгула ичи тарлар. Чынара Эдилбекова. Чукул кабар. Коронавирустан өтө жугуштуу жаңы штамптары катталды.
Казакстандын Алматы шаарында коронавирустун британиялык жана түштүк африкалык штамптарына окшогон мутация катталды. Бул тууралуу өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдиргенин 27 мартта Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Бекшиндин айтымында жаңы штамптар коронавирустун буга чейинки штамптарына караганда жугуштуураак экени, 70% тезирээк жайылары аныкталды. Калкынын саны 19 миллионго чамалаган Казакстанда COVID-19 вирусу 289 миң адамга жукту, алардын 3217си каза болду. Оору жуккандардын 13 миңге жакыны Алматы шаарында. Бул шаар оорунун жайылышы боюнча кызыл зонада турат. Илдетке каршы эмдөөдөн өткөндөр Алматыда 12 миңдин тегерегинде. Булак Назар Ньюс KG. Орусиядан аскер келет. Экс-министр жакынкы арада согуш болоорун эскертти. Донбасстын ыктыярчылар союзу Украинанын түштүк-чыгышындагы жаңжалды күчөтүүгө камданып жатат деп билдирди экс-министр Александр Бородай. Анын айтымында Донбасстагы чыр-чатак корчоп Украинанын куралдуу күчтөрүнө чабуул жасала турган болсо, орусиялык ыктыярчылар келишет. Ал уюм мындай сценарийге кандайча даярданып жаткандыгын так айткан эмес. Бородай ошондой эле согуш аракеттери апрель айына чейин башталбайт, анткени кыштан кийин жер кургай электигин белгиледи. Эске салсак, буга чейин Денис Пушилин Киев Донбасстагы кырдаалды солкулдатууну улантууда. Бирок аталган өлкөнүн аскер кызматкерлери ар кандай дипломатиялык же аскерий чабуулдун мизин кайтарып, жергиликтүү тургундардын кызыкчылыгын коргоого даяр экендигин билдирген. Булак Назар Ньюс KG.